34 бөлүм. Элию сөзүн мындай деп улантты. Уккула акылмандар менин сөзүмдү, акыл эстүүлөр мага кулак салгыла. Анткени таңдай тамактын даамын кандай айырмаласа, кулак сөздү ошондой айырмалайт. Ой пикирибизди ортого салып, эмне жакшы экенин билели. Анткени Аюп мындай деди: меники туура, бирок Кудай мени укуктан ажыратты. Менин адилдигимди төгүнгө чыгарды. Жазыксыз алган жараатым айык кыз. Шылдыңды сууда ичип жаткан Аюптай адам барбы? Ал мыйзамсыз иштерди жасагандардын уюмуна кирип, мыйзамсыз адамдар менен жүрөт. Анткени ал мындай деп айтты: Кудайга жакшы иштер менен жагуудан адамга пайда жок. Ошондуктан мени уккула, акылдуу адамдар. Кудайда калп болушу мүмкүн эмес. Кудуреттүү Кудайда адилетсиздик болбойт. Анткени ал өзүнүн иштерине жараша кылат. Ар бир адамга жолдоруна жараша берет. Чындыгында Кудай жалган нерсе жасабайт. Кудуреттүү Кудай сотту бурмалабайт. Жер жүзүн ага ким тапшырды? Бүткүл ааламды ага ким башкартып койду? Эгерде ал өз жүрөгүн өзүнө каратып, руху менен демин өзүнө ала турган болсо, анда баардык тирүү жандар ошол замат өлүп калышмак. Адам топуракка айланмак. Ошентип, эгерде сенде акыл болсо, анда буга кулак сал. Менин сөздөрүмдү көңүл коюп ук. Чындыкты жек көргөн адам бийлик кыла алабы? Баардыгынан адилеттүүнү сен айыптай аласыңбы? Падышага сен адилетсизсиң деп, төрөлөргө силер мыйзамсызсыңар деп айтууга болобу? Бирок ал төрөлөрдүн жүзүнө карабайт, байды кедейден артык көрбөйт. Анткени баары анын колунан чыккан. Алар күтүлбөгөн жерден өлүшөт, эл түн ичинде дүрбөлөңгө түшөт. Ошентип алар жок болушат, күчтүүлөрдү кууп чыгышат, бирок кол менен эмес. Анткени анын көздөрү адамдын жолдорунда, ал адамдын баардык кадамдарын көрүп турат. Мыйзамсыз иштерди кылгандар жашына турган караңгы жер жок, өлүм көлөкөсү да жок. Ошондуктан Кудайга адамдын ишин иликтеп отуруунун зарылдыгы жок. Ал күчтүүлөрдү изилдебей эле жок кылат да, алардын ордуна башкаларды коет. Анткени алардын иштерин ала ачыкка чыгарат да, аларды түн ичинде кыйратат. Ошентип алар тукум курут болушат. Кудай аларды мыйзамсыз кишилер катары башкалардын көз алдында кыйратат. Анткени алар андан баш тартышты. Анын баардык жолдорун түшүнгүлөрү келген жок. Ошондуктан жакырлардын зар муңу Кудайга жетти. Ал эзилгендердин онтогонун укту. Эгерде ал тынчтык тартууласа, ким бузалат? Эгерде ал өз жүзүн жашырса, ким аны көрө алат? Элди да, адамды да ал көзөмөлдөп турат. Элди азгырган эки жүздүү адам падышачылык кылбасын деп көз салып турат. Кудайга мындай деп айтуу керек: мен өз жазамды алдым, эми күнөө кылбайм. Ал эми мен билбегенди сен үйрөт. Эгерде мен мыйзамсыз иш кылсам, мындан ары антпейм. Ал сага сенин каалооң боюнча бериши керекпи? Кабыл албай жаткандан кийин мен эмес, өзүң тандап алышың керек. Эмне билсең ошону айт. Акылдуу адамдар жана сөзүмдү уккан даанышман мага мындай деп айтышат: Аюп акылсыз сүйлөп жатат, анын сөздөрүнүн мааниси жок. Аюптун мыйзамсыз адамдарга окшоп жооп берген жообуна жараша толугу менен сыноодон өтүшүн каалар элем. Болбосо ал өз күнөөсүнө, Кудайдан чегингендигин кошуп алат. Арабызда алакан чаап, Кудайга мындан да көп акырат келтирет.